жай бою көлгө баратканда жана 90 деген ограниченияларды коюп алып, жана треножкалар турду да. Өзүнчө эле бизнес болуп калган. Ар бир көлгө баратканда 10 треножканын ар жакка турду, треножка деген жана радарлар. Бери келатканда 10 отурду да. Бул эмне деген бизнес? Эмнеге мынчалык ачык эле бизнес кылып атабыз биз? Же ушул жол эле кооптуу болуп туруп анан кийин Ош-Бишкек жолу коопсузбу, например? Эмнеге аякка коюшпайт аны? Ачык бизнести биз токтотушубуз керек да. Бул биринчиден. Экинчиден 90 деген чектөө, бул эскирип калган чектөө. Бул башка өлкөлөрдө 90 деген уже калбай калган почти. Азыр машиналар жаңы, жолдор жакшы. 90 деген бул тетиги Советтер Союзунун Волгаларына, Жигулилерге жасалган неме 90 деген ограничение болчу да. Анан кийин дагы айтып кетейин деген жерим. 2019-жылдын 31-октябрында номер 588 менен токтом кабыл алынган экен. Ушул неме объезднойлорду, эл аралык жолдорду, междугородний жолдорду 110 километр кылуусуна. Эмнеге бул токтом иштеген эмес? Бул токтом 10 күндүн ичинде иштеш керек деп турат, 10 күндөн кийин иштеш керек деп турат. Бирок иштеген эмес бул токтомчу. Демек бул токтом иштей баштаган 10 күндөн кийин, бирок азыркы ограничениялар, чектөөлөр 90 километр деген, демек мыйзамсыз экен анда. Ошону мындай чечип, мага катчуу түрүндө жооп берип койсуңарбы? Рахмат.